жөн эле мындай провокационный суроолорду бербеңиздер. Мен сизге да айтып атам. Кандай суроо беришкенсиз? Мен сизге дагы түшүндүрүп берем. Прокуратура боюнча алга дагы как положено эле билдирме берилет. Аны дагы мыйзам чегинде чечет. Жөнөкөй элдер алгандан кийин эркиңер жетип атат да. Жөнөкөй элдер алып алгандан кийин азыркы бийликтин эркиңер жетип атат да. Мурдагы жашагандар атканда эркиңер жетпей, эми жетип атат. Ден соолугум эмне болду? Ден соолук биринчи да. Өкүл айтып атпайбы, мектеп үчүн. Мэриянын чыккан чечимибизге закон дейт. Бул мэрия деген провокация кылып атат, дестабилизацияга ошо түртүп атат. Бийликтин баарын тең. Эч качан мэриянын токтому мыйзамсыз чыгарган өзүнүн токтому мыйзамсыз. Мурунку чыгарган токтомдордун бир гана сот жоготот. Аны мэрия жогото албайт. Биз айтып атат, кынтыксыз эч бир эмесүнсүз деп аны бантен аткарабыз дейт. Булар аткарабыз деген себеби, аткарган себеби түшүнүк менен орустар айткан понятие жасайбыз деп атат. Өкүл айтып атат. Мурунку бийликтердин колу алы жеткен эмес. Мына биз жаңы келдик, эми алыбыз кетет деп атат. Эмне үчүн кетет? Бир мурунку бийликти ал эмне үчүн жеткен эмес? Алар мыйзамды бузган эмес, бузгусунда келген эмес, берилген кызыктерди жокко чыгара алган эмес. Эми бул суроо атасыздар, эмнеге келдиң деп атасыздар өкүлдөр. Бул келип айтыш керек болчу. Урматтуу туугандар, ушундай илгерки мурун мыйзамсыз бериптир китептер мантең. Мына 5-6 жерди соттоп атабыз, архитекторду соттоп атабыз, ошо кол коюп койгон кишилердин, госиликтердин колун соттоп атабыз. Мына баарын жопко тартып атабыз, ошолордун мүлктөрүн алып атабыз, ошол мүлктөрүн силерге таратып берген атабыз. Мына 10 миллион, 1 миллионго, 500 миллионго сатып алсаң үйдү. Биз 500 миңди 5 миллионго беребиз, миллионго сатып алганда 10 миллионго беребиз деп ошонто айтыш керек болчу. Анан биз деген бузуп беребиз, талкап беребиз, анан кусуруп беребиз деп. Ошо туура эмес. Мен өзүм укук коргоочумун, адвокатмын. Мына момундай менде проектте документтер турат. Качан булар документтер ушуну алып туруп өзгөртүп атышат. Ар бир келген мэр сайын өзгөртө береби, өз каалаган жасай береби. Мындай мэрди жумуштан кетириш керек болчу, кармаш керек болчу. Анан өкүл келип алып туруп мына силер бекерден сурап берген болсо, эмне юристиңер жокпу деп сурап атасыңар. Юрист болгондо ал ачык айтмак. Ай мэр, сен туура эмес кылып атасың. Ай аким, ака берсиң. Сен туура эмес иш кылып атасың. Элдин алдында туура эмес сүйлөп атасың. Мыйзам биринчи элдин алдында сүйлөрдүн алдында бир юристтермен кеңешип кетип сүйлөсөң болмок, десе болмок. Мен такай айга жерде айтам. Ай эмне үчүн бизде мамлекетте 3 жолу көмтөрүш болуп кетти. Көмтөрүш болуп кеткен аялдар ач калчылыктан эмес, жумуш жок болуп калгандан эмес. Адамдын укугу бузулгандыктан провокация болуп кеткен, ошондон көмтөрүш болуп кеткен. Азыр айтып атат. Бизде сот менен чечет. Кандай провокация кылбаңыздар. Биз сизге атайын келип, мына момундай болду өткөн, анан кийин сиз өзүңүзгө бир кандай бир баал эме кылыш неме кылбаңыздар. Мен баалга булар деме. Биз болсо мен айтып атам, мэриянын чечими биз аткаруу тийишпиз. Бизге аны мыйзамсызын, аны болсо сот чечип берет. Ошон үчүн анан кийин болот. Анан байке жооп берет, ошон үчүн ал жооп берген жок бизге. Посушеству жооп берген жок. Мэрия саботаж кылып атат бийликке, мындай караганда. Бийликтин ал өзүнүн ишин жазат. Өзүнүн ишин. Кандай өзүнүн ишин? Көрүнүп турбайбы? Мен сизге да айтайын. Парктардын тиякта турган эмелердин калыбына келиштириш үчүн биринчи чегин неме кылат. Ошон үчүн чегин аныкталган мына турган боюнча кызыл китеп бердиңер биздер. Ошон үчүн берилип атат. Анан кийин калганын болсо, калган бир тараптуу болбош үчүн
эме кылбаш үчүн мына буга чейинки чечимдердин күнөөмөсүн укук органдарга, прокуратурага берилип атат. Ошолор болсо тактагынан бизге келбейсиңер. Баасын ошолор берет. Ошолордун укук баасын берет. Чаптап атпайсыңар, алып келип туруп эле. Карабай туруп чаптап атпайсыңар. Кайталайын. Жакын карада муниципалдык айрым чыгып кеткен жерлерге жанакыдай легкий конструкциялуу заборлор ошолордун баарын Аны биз добровольно алабыз өзүбүз. Алууна келтиребиз. Ким билсе, что забору туруп алган же бир болгон, аны өзүңүздөр өз эмиңиздер менен. Калганын өзүбүз жылдырабыз. Ошон үчүн биз сиздерге 136 билдирме берип, ошону тактап эме кылып берели деп атабыз. Анан кийин снос кылабыз. Эгерде туура эмес муниципал жерге чыгып алсаңар, Сунусту өзүбүз кылабыз, заборлорду өзүбүз жылдырабыз. анда билсеңиздер, эгерде ким билсе, что бул забору же бул эмеси турган эме туура эмес болсо, аны өзүңөрдүн ыктыярыңыздан Аны бүгүн сиз алып ушинтип айтып атабыз. Эл уккан маалымат башкача болуп атпайбы? 20-сында келебиз, бузабыз, алабыз деп атпайсыңар. 92-ге такап атасыңар, кайра эле өзүңүз билип турасыз да, жакшынакай эле. 92-ге такаганда карасаңыз, ыз үчүн баары ошол жерден башталып атпайбы? Кызыл китеп менен кантип кууп чыгасыңар элди? Сиздерди кууп чыккан жокпуз. Мен сизге дагы бир жазып атпайсыңар. Сизге дагы бир жол түшүндүрүп атам. Биринчи этапта биз муниципалдык жерлерге чыгып алган айрым конструкциялар болуп, тосмолор болуп, заведениялар болуп, зданиялар болуп, ошолорго легкий эмес кандай болсун? Орус калыбына келтиребиз. Дагы бир жол түшүндүрүп коеюн. Экинчисинде сотко ана 90дон ашык биз иск дайындадык. Мына бир чечимди бир тараптуу кылып эле мына снастеп салды деп үчүн ошол жерде сотто кандай чечим чыкса, сиздин укуктук жана эмеңиз боюнча ошол менен иштейбиз. Эгерде сот кандай чечим чыгат болсо, ошого биз дагы иштеп бериңиз элге. Биз дагы сизди мэр кылабыз керек болсо, элге жакшы иштеп андай эме бериңиз. кылбаңыздар. Мисалы да мен Кудайдын буйругунда. Туура иштеңиз, туура. Вообще 198 объект жаңылбасам алынат деп мэр өзү дагы башка маалымат булактарына да бар ушу маалыматты айтып келишкен да. Азыр сиз айтып жатасыз, эгерде чектен чыгып кеткен болсо, легкий конструкция болобу, кандай болобу алабыз деп жатасыз да. Буга чейин мэр мындай айтканда ушул жакта болгон үйлөрдүн баарын алабыз деген сөз айтылган чынбы? Ошондо мэрдин айткан туура эмес болот атабы? Берген маалыматы мындай айтканда. Берген маалыматы. Атын ким жигит? Темирлан. Тактоолундай даана кыз көп. Мына мэр болсо айткан. Мыйзамсыз чыгып алганда. Туура түшүнсөңүз, жөнүн айткан жок. Мол же деп мыйзамсыз. Мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын сот чечип берет деп атабыз. Мына ошол болот. Сиз аны кайра эми жок болуп калат атпайбы? 20-сында снос кылабыз деп маалымат беришти эле да. 20-сында башталат деп мына бүгүн биз координациялык кеңеште карадык. Жакын арада биз өзүбүз пландап койгон иштерибизди баарын ишке ашырабыз. Сот боюнчачы Сот боюнча мен дагы айтайын. 90дон ашыгы бизде уже даяр. Сотко ишенбейди. 20-дай 19-ун уже биз тапшырдык. Калганы болсо жакын арада бүт бар тактоолор жүрүп турат. Анан кийин ошол бүткөндөн кийин анан ошолордун баарын беребиз. Дагы андан дагы көбөйүп кетебиз. 92-жылга барып атабыз да азырчы. Ошондо сиз Октябрь районуна эле жооп бересиз. Октябрь районунда ошо 92-жылдан кийинки баягы мыйзамсыз болду дегендердин баарын аласыңарбы же ушул эле жерби? Буга чейин прессада дагы биздин урматтуу мэр дагы айтып берген. 124 ашык 124 чечим чыккан. Ошол парк Ататүрк боюнча. Ошол чечимдерди 90до прям даана жазылган. Ошол чечимдерди жокко чыгаруу боюнча бул чечим. Границанын чеги барбы? Айке 124-ün 12'si bizde çıkan rayon administrasyonu. Kalganı olsa meriyanın çeşimini çıkan. Oşonu jokko çıkar oyun çeşimi. Oşonun marın biz sotta veriyoruz. İyi ki prezidenti jokko çıkar koyma. Sizlerden keyinki gelgen. Жарандар паркка тиешелүү эмес дагы үйлөрү сүрөт деп кооптонуп атышат да, чеги качан такталат? Жарандар паркка тиешелүү эмес үйлөр дагы снос болот деп кооптонуп жатышат. Чек качан такталып бүтөт? Алар качан билишет мына бул үй кирет, бул үй кирбейт деп? Аякта уже уведомлениеде бар, уже тактап айтып беришкен. Эгерде
Эгерде кайсы үйдө мындай шектенүү болуп атсачы, биз киребиз кирбейбиз. Ал эми эме үчүн жана токтомария тарабын айтып атасызбы? Ал жакка барып биздин адистер көрсөтүп турат, бул ал чечимде барбы жокпу? Нече мындай? Массалык маалымат каражаттарына барбы маалымат? Мына биз элге түшүндүрүп бергенге ушул мына территория кирет, баягы демонтаждоого башка массалык маалымат каражаттарында схемасынан бери көрсөтмөсүнөн бери баардыгын көрсөтүп берген. Мына бияктан буга чейин, кайсыга чейин баарын көрсөтүп берген. Эгер дагы эметсеңиздер, бүгүн дагы мэрия тараптан такталып эмелер бар. Буга чейин эми уксаңыз, буга чейин массалык маалымат каражаттарында даана берип берген. Аны границасынан бери, үстүдөн да тартып, астынан да көрсөтүп, карта менен да көрсөтүп, баардыгы бар. Ачсаңыздар соцсетини бүттүгү бар. Бизден жакшы айтып берет. Ошол биздин болса эглас кирген эмеске да, ошол карта жакында эле жасаган болуп атпайбы? Ал ошол айтсаңыз, КДПге кирди беле. Чойта массалык маалыматка таянып. Ыхластык анан баланчалыгы байкеники деп өтөт. Кагаздарды колдоруңуздагы алгансыздар, сотко берилет, берилет. Ошондон анан кийин сотко чакырып, калганы сот чечим чыгарып берет. Урматтуу аким, сиз айтып атпайсызбы? Сунчпан территорияга чыгып кеткен, кирип кеткен, заборлорду, нёкү конструкциялоо баарын алабыз деп атасыңар. Калыбына келтиребиз. Калыбына келтиресиңер. Биз колдойбуз аны. Биз колдойбуз. Бирок 92-ге апарып, экөө бири-бирине карама-каршы келип атпайбы? 92-ге апарганда кандай сиз заборлор жылдырып, полностью алабыз деп атпайбы алар? 43 гектарды кайра алабыз деп атасыз. Мына сиздин мэриңиз айтып атат. Бириники менен бири эмеге болгондо, ал мэр аякта дагы тактап берди. Кандай так? Сиз айтып атасыз. Эмесинде чечимди дагы бир жолу окуп чыгыңыз, болбосо отуруп келсеңиз мен сиз менен да чогуу отуруп окуйт. Аякта даана пашаговый келген. Анан айткан эмес, тетиги объекттин алдында буна маалымат катары айткан. Азыркы учурда ушундай 198 башка объекттер бар. Суроо берейинчи, мыйзамсыз дегени. А мыйзамдуулугу мыйзамсыз деген мына сот чечими. Мэр ушул постановленияны чыгарганга чейин, да, вы предусмотрели в бюджете расходы на возмещение имущества, например, да, которое, например, вы хотите под снос. Вы предусмотрели это в бюджете расходы? Компенсацию. Вот, например, статья 15 Конституции, да, 21 года. По решению суда путем справедливого возмещения всех затрат по отчуждению имущества вы должны были это предусмотреть в постановлении, что сначала вы должны возместить все расходы, потраченные на строительство, на покупку, и уже потом только. Аны сотко чечим чыгарып атканда границанын чеги бар да, аны ответит она. Эми уксаңыздар, сотто дагы аныктап берет. У них же нет этой границы. Биздики незаконный, сотко кайрылып атпайсызбы? Ал конституциянын тиги сот эки жактан карайт. Сиздикин да, биздикин да карайт да. Ошонун негизинде болот да. Сиздер болсо, мен дагы бир жолу айтайын. Ар кандай соцсетилерде, ар кандай бир эмелерди, мындай бир талаптарды кылып, мындай бир туура эмес маалымат кылып, азыркы отуруп, бизди бай кедейге да чечимде бир да сөз жок ал. Биякта байдын, анан кедейдин, анан баланчасы. Ошон үчүн окуңуздар. Ошон үчүн ар кандай высказываниялардан, ар кандай моундай провокациялуу немелердин эмесинен алыс болуңуздар. Сот бар, сотко эме кылыңыздар. Анан бирөө келип эле кыйкырып анан мындай десе анан кийин эме кылбаңыздар, туура түшүнүңүздөр. Ар кандай азыр, ар кандай күчтөр сиздер менен колдонуп, анан сиздерди бир ыңгайсыз бир эмеге түшүрүп калбасын. Ошон үчүн мына мыйзамга эметпеш үчүн деп мына атайын мына ата эмес ошол сотко кайрылып атабыз. Күнөөкөр адамдардын ошого чейин чечимдерин чыкканын, мыйзамдуулугун чечимде да жазылып турат. Прям паша көзүп турат. Аны прокуратура өзүнүн укуктук баасын берет. Алганын эмес. Суроо берейинчи сизге. Кой тур, бир суроо берейинчи, урматтуу аким. Ушу 92-жылдын парктын границасы барбы сизде? Бар болгон үчүн ошон үчүн биз тиги көрсөтпөйбүзбү элге? Аны массалык маалымат каражаттарда улам сиздерге көрсөтүп. Көргөн жокпуз. Это нет, когда печать стоит, и официально в ПДП занесено. Аны ошону мындай кылалы. Өтпөй калды деп атпайбы? Аны мындай кылалы. Өтпөй калган жок да. Эми мындай кылалы байке. Ошон үчүн сотко берип атпайсыз байке. Биз аз келип эле келсем болгон жок. Бирок мен сразу айтайын, эмнеге жок? Жок да ошо граница.
Ошону болсо ар бир тарап соттон бир сарап сот деген бир тарап болбойт. Эки тарап болот, чынбы? Ооба, түшүндүк. Аны айттыңыз, түшүндүк. Бир суроо, урматтуу аким. Сиз элдеп, жердеп иштеп жүрөсүз, Мисалда сиздин аким катары, жеке инсан катары оюңуз кандай? Могу паркка чектеш, бизге ушу Кудай ушинтип жазган экен, ошо эле чектеш болуп калыппыз паркка. Парктын ичинде дебейин, а то баары түшүнүп атат да, паркты басып алган деп. 6-7 хазяиндерди айттык сизге, 2-3, 4-чү. Ушу баары өз маңдай тери менен алып, өз тапкан акчасын алды берди жерди. Кызыл китеп экенин билип турасыңар силер, туурабы? Эми сиздин жеке инсандык оюңуз кандай? Биякта деле биздин жарандар, Кыргызстан жарандары самозахват болуп кетти, биякта жерлер. Карапайым калк катары. Аларды мен жамандабайм, алсын аларда. Самозахват жерди силер закондоштуруп бердиңер, бийликтегилер, мисалы. Эми бу жерде биз келип өзүбүздүн маңдай тер менен сатып алып атсак кызыл китепти. Захват кылган. Үйдү салсак, мамлекетте бир күн иштебесек, биздин укук кандай болот ошо менен салыштырганда? Карасаңыз, өзүңүз жеке оюңузду айтыңызчы. Инсан катары айтыңызчы. Жеке катары мен бияктан сизге келип туруп өзүм жеке оюмду айтпайм. Себеп дегенде мен мамлекеттин өкүлү келип аткандан кийин, мэриянын муниципалитеттин өкүлү келип аткандан кийин мен ушул жерден келип муниципалдык администрациянын мэриянын позициясын айтам. Биздин позициябыз бир. Бардыгын ушул жер болобу, кайсы жакта болобу, баары мыйзам чегин алып келишибиз керек. Бүттү, ушун баарын токтотушубуз керек. Себеп дегенде мен сизге айтайын, дагы бир жолу айтайын, бул парк боюнча. Буга чейин парктын границасы аныкталган эмес. Каалаганы келип салып, каалаганы өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, бир-эки жердики эти жакта салмады. Каалаган ким бергенин билбейбиз да. Биз сатып алдык да жеке менчик. Мен ошон үчүн айтып атам. Ошон үчүн мен өзүмдүн жеке позициямды айта албайм бияка келгенден. Мен мэриянын муниципалитеттин позициясын келип мен сизге айтып атам. Анда сиз бизгечи, мына Гор кеңештин депутаттарын бияка алып келип бере аласызбы? Бизге мына биздин укугубузду коруп бере алабы? Алар келгенде эмне? Жок, биздин үнүбүздү жеткирели да, айтсын да. Сиз эми аким катары айтып атасыз. Алар элдин өкүлү да. Мына массалык маалымат каражаттар турат мына. Бул азыркы мына сүйлөгөн сөздүн баары. Биздин Кыргызстандын булушуна чейин болот. Президент баары деле угат. Анан кийин атыр биздин үнүбүздү укпай атат дегенден алыс болуп калат. Баары турат. Ушул жерде анан дагы бир жолу айтайын. Кайра биздин эмеде октябрь айында мондай незаконный митингтерди кылыш негизи айтып атам. Мен бир жок ой туруңуздар. Митинг, ар кандай провокационный кылыш, шествиялар кылыш бизде соттун чечими менен аныкталган не проводится. Бишкекте жалгыз бир эле жер бар, чынбы? Ошол жерден гана өтсө болот да. Калган жерден ар кандай бир эмелер менен чогулуп, же ар кандай бир провокационный күчтөр менен эме кылыш, андан алыс болуңуздар. Калганын мен дагы бир жолу айтайын. Биринчи этапта, мен дагы бир жолу айттым. Биринчи этапта биз муниципалдык жерге мыйзамсыз чыгып алган айрым конструкциялар болобу, тосмолор болобу, эмнелер болобу, бүт баарын биз калыбына келтиребиз. Аны ким ушул жерден көрүп, угуп туруп, билип турса, что мен, аны мен сразу айтам, өзүңөр өз калыбына келтирип коюңуздар. Экинчиси, параллельно, ошол чечимде дагы аныкталган күнөөлүү эмес адамдар буга чейинки чечимдерин кандай күнөө эмесин айтып атпайсыздарбы? Аны болсо укуктук бааны прокуратура мына өзүнүн укуктук органдар берет, укуктук бааны. Үчүнчүсү мына 90дон ашык биз доо арыздарды дайындап койдук. Ошолорду ошо мына беребиз. Калганын болсо сот кандай чечим чыгарып берет, ошол менен иштейбиз. Эгерде кайра суроолор эметип кетти го дейм, кайра суроолор. Ошондо снос болобу, болбойбу? Жакын карада кылабыз. Бүгүн эмес. Жакын карада кылабыз. Бардыгы сот четинде. Мен дагы бир жолу эжеке. Биринчи этапта биз айрым муниципалдык территорияга мыйзамсыз чыгып алган айрым конструкциялар болобу, тосмолор болобу, үй болобу, эмнең бар мыйзамсыз турат, бүт баарын өз калыбына келтиребиз. Аны ким билсе, мыйзамды туруп алган же мыйзамсыз жөнүнө салып алган, аны өзүңүздөр бузуп, өзүңүздөр калыбына келтирилет. Забор болобу, дарбаза болобу, үй болобу, эмне турат, разрешительный документтери жок, салынып калган бүт алып ордуна келтиребиз. Аны билесиздер, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн биз сиздерге буга чейин билдирмелер таратканбыз. Сиз айтып атасыз го, баардыгын сот чечет деп, туура. Эгерде сот мыйзамдуу деп чечсе, анда ал үйлөрдү бузбайсыздарбы? Конечно, бузулбайт. Соттун чечими. Анда паркты кантип калыбына келтиребиз деп карама каршы болот. Мындай болбойсуз эжеке.
сот чечим чыга электе эле биз өзүбүз эле сот болуп атабыз. Мынтип калса мынтип, тигинтип калса мынтип калат деп. Сот кандай чечим чыгарсын эжеке. Ошого биз эгерде мыйзамдуу деп бүт баары биякта мыйзамсыз болсо да мыйзамсыз анда биз дальнейший иш аракет кылабыз. Эгерде эжеке эми азыр мындай кылбайлыбы? Сотту правовом государстве. Вот поэтому передаем в суд. Мен эжеке сиз өзүңүз суроо берип кайра эме кылып атасыз. Мен айтып атам, сот кандай чечим чыгарса, сот кандай чечим. Ошого биз баарыбыз Кыргыз Республикасынын баарыбыз ошого баш ийгенге тийиштүүбүз. Ошого баш ийебиз. Сот кандай? Сейчас затрагиваем. Мы живем в этом доме уже сколько лет, да? Мы жили при президенте, при другом государстве. У нас правовое государство было. У нас красная книга, у нас техпаспорт. Почему сейчас эту тему затрагиваем? Постановление мэрии. Там не написано. Подождите, чоңгуз. Мэриянын чечиминде там не написано вот этот то ли Ихласовский какой-то незаконный деп. Ал чечимде написано мурдакы туура чечимдерди ошолорду жокко чыгаруу чечим. Калганы остальное будет последствия вытекающие из этого постановления. 20 жыл мурдагы чыккан постановленияны кайра аннулировать эткенге. Ошон үчүн мына сиздерде дагы бизде дагы болбосун деп сотко чечим чыгарып атпайбызбы, сотко берип атпайбызбы. Анан сот чечип берет деп эке. Эжеке. Бул мыйзамдуу. Нет, а почему мэр имеет право отменять госакты? Красные книги. Мэр имеет право отменять госакты. Суд потом определит. Это нет, законно, незаконно? Он не говорит, что это будет решаться в суде. Он говорит, я отменяю все госакты с 92-го года. Он все делается в рамках своих полномочий. Он не так и делает. Сиздерде деле укук бар да. Туура эмес болсо айткыла да мэрге. Бул туура эмес. Мына булар деген тиги 2004-жылкы чыккан постановление менен анын негизинде кызыл китеп берилген. Канча адамдар больницада жатыр, жүрөктөрү оорушуп. Биз не сразу сносить этилет деген сөз бар. Еще плюс бот менен фейктер иштеп атат. Парктардын бардыгын кайтаргыла болбосо биз өзүбүз бар таш баран калабыз деп. Ошол жакшыбы бизге? Бар мынакей фейктерге окула, көп комментер. Фейкке мэрия же бийлик жооп бербейт. Фейк ар кандай чыгып берет. Ошон үчүн сиздер ар кандай момундай провокация кылып, мен патриот, мен тигимдин, анан мен тиги асмандан секирип түшүп сиздерди монтип берем дегенден алыс болуңуздар. Анан бирөөнү ээрчип кетпеңиздер. Туура айтайын. Себеп дегенде ар кандай провокация кылып сиздер үчүн бирөө азыр политический бал кылам деп тигитем андан алыс болуңуздар. Бардыгын мыйзамдуу сотто, ошон үчүн сотко кайрылып атпайбызбы? Соттон анан кийин аныктап берет. Анан кийин бирөөнү ээрчип, анан 3 күчтөр чыга алып, мен бүтүрүп берем, мен мунтем, тигинтем деген анан алыс болуңуздар. Мен дагы канча айтам, мына эми берип атабыз. Буга чейин билдирмелердин баарын тараттык. Эми сотко 19-жы бердик, калган 90-дон ашыгын дайындап койгоз, калганы тактоо иштери бүтөрүндө сразу бере баштайбыз. Жакын арада бере баштайбыз. Бүгүн эми силер эмнеге чогулдуңар? Ошон үчүн ошол сиздер чогулган үчүн мен келдим да. Ошон үчүн келдик да, ошон үчүн келдик. Бери карап. Ооба. Мен айткан 20-сында снос башталат. 20-сынан кийин деп, 20-сында башталат. Эми ал жакын арада 20-сы болор, 22-си, 21 ал иштерди биз жүргүзөбүз, жакын арада жүргүзөбүз. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кетейин. Кимде ким өздөрү эле билишет. Ким өзүнүн моякта заборун же бир кандай бир конструкт же үйү болобу, ошону туура эмес кое алган болсо, мыйзамсыз кое алган болсо, аны өзүңүздөр эме менен келтириңиздер.